Жашоо деген өтө кызык нерсе экен. Оны уктасаң түшүңө кирбеген бурулуштар ар буручтан күтүп турат. Мындан 3 ай мурун менин үй бүлөлүк абалым, жашоо шартым, максаттарым такыр башкача эле. Азыр анын бири да жок. Чаңдай сапырылып жок болду. Кайсы жерден жаңылдым? Күнөө кимде? Артка кайра жол барбы? Эч нерсе белгисиз. Ойлорумду бир бүтүнгө жыйнай албай, бир гана баары жакшы болуп кетер деген үмүт менен күн кечирип жатам. Анда сөз башынан болсун. Жолдошум менен турмуш курганыбызга быйыл 4 жыл болмок. Турмушубуз жаман болгон жок. Жолдошум камкор, көзүмдүн кареги менен тең айланып, мен ойлогондой жакшы жерде иштеген, мага керектүү шартты түзүп бере алган тың мырза. 4 жыл ичинде майда барат таарыныштар гана болбосо, эч эле бири-бирибизге катуу айтып, сыйдан кеткен жокпуз. Болгону үй бүлөбүздүн берекесин арттыралы, балалуу бололу деген кептерин айткандай эле, эмнегедир уккум келчү эмес. Жаным, көрдүңбү баланы? Биздин да ушундай балабыз болду го, Албетте. Болот, баары болот. Азыр жашпыз, иштеп туралы, баары өз убактында дегендей, Деп гана күлүп койчумун. Ал ишенип калат, унчукпайт. Мейли сен айткандай болсун, деп гана тим болот. Бирок тагдырыбызды карантин деген сыноо чечип койду сыңар. Март айларынын орто ченинде мен иштеген ишканада кыйынчылыктар башталды. Мурункудай буйрутма түшпөй, кардарларыбыз азайып кетти. Жолдошум жакшы акча тапчу, ошондуктан эч кандай кыйынчылык жөнүндө ойлогон эмесмин. Бирок айдын аягында мен дагы, ал дагы жумушсуз үйдө отуруп калдык. келдим жаным. Кандай болду жумуштарың? Бизди карантинге жаап салбадыбы? Бизди дагы ошентип жаап салбады. Бирок бир четинен жакшы болду. Канчадан бери сала албай жүрдүк элек. Отурабыз. Убакыт бар дей сала алабыз. Ким билиптир, мындай кыйын күндөр күтүп турарын. Карантиндин алгачкы жумасы мурдагыдай эле мамилебиз сый болуп жаткан эле. Буга чейин акчадан тартыштык эмне экенин билбеген үчүнбү, же жолдошум дайыма азык түлүктү кенен алып келип койгондуктанбы, айтоор өзүмдөн өзүм кысыла баштадым. Эртеден кечке чейин экөөбүз тиктешип отурабыз. Батирде тургандыктан короого чыгып жасачу жумуш жок. Алган тамак ашыбыз, азык түлүгүбүз акырындан азая баштады. Көп өтпөй экөөбүз батирге батпай калдык. Анын ар бир кыймылы, тамак жегени, тамашалары канымды кайнатып, ачуумду келтире баштады. Айтоор жолдошумдун үйдө жатканы менин ага болгон мамилемди, оюмду өзгөртүп салды. Кылдан кыйкым таап, аны тынч койгон жокмун. Мындай жагдайда анын күнөөсү жок экенин билсем деле, иштебейсиңби, таппайсыңбы? Мен иштебесем ачка калмак экенбиз.
деп кулагынын кожурун алчу болдум. Не калтырасың? Көріп атасың бұл. Баары жакшы болот. Бир аз чыдап койчу деп кучактаса, Ақша тапқан қолдарың мені тибечі маға. деп кагып салдым. Жамағатын кетем деп қорқытады. Жолдошумдун бир сырдуу, эки сүйлөбөгөн адам экенин билчүмүн. Бирок ал мени ушунчалык жакшы көрөт, эч жака басып кете албайт деп ойлогом. Бирок ал кетти. Батирде энсирип жалгыз калдым. Эсим барда этегимди жыя калайын деп дароо телефон чала баштадым. Бирок бир дагы чалуума жооп берген жок. Ойлосом аны ушунчалык ренжитип алыптырмын. Туш болгон 2 айлык сыноого чыдабай, жаман ойлорго азгырылып, турмушумду бузуп алдым. Бакыт үй ишке кирери менен жолдошум ажырашууга арыз берди. А мен ажырашууга макул эмесмин деп жолукпай качып жүрөм. Кечирим суроого уятым жол бербейт. Анык жүзүмдү көргөн соң сага акча эле керек экен да деген ойдо калса керек. Бул абалдан кантип чыксам, канткенде үй бүлөмдү сактап кала алам.